Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Садыр Жапаров дүйнөлүк ачылыш жасады. Тилекке каршы жакшы маанайда эмес, шылдың болду. Касмалиева эмес, Бакиров садага чабылды. Бакировдун унчукпай кетишинде сыр барбы? Атамбаев абактан чыгышы мүмкүн. Адвокаттар айтып, тарапташтары кубанып күтүшүүдө. Садыр Жапаров элди шыктандырганындагы, таң калтырганындагы, күлдүргөнүндагы кой элек. Ал элемес дүйнөлүк ачылыштарды дагы жасап жиберип жатат. Буга чейин дүйнө таппай турган чакта коронавирустун дарысын ойлоп таптым деп жар салса, бул жолу бийликтин 3 бутагы боюнча дүйнөлүк ачылыш жасады. Ал кандай ачылыш? Алдыдагы сюжетте сөз болот. Итак, поехали. Гимекен, первое интервью, Садыр Жапаров. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров белгилүү шоумен Элдияр Кененсаровга маек берип жатып, бийликтин 3 бутагы тууралуу айткан сөзү социалдык тармакта күлкүгө калды. Классикалык бийликтин 3 бутагы бар. Аткаруу бийлиги, ага өкмөт же президент, мыйзам чыгаруу бийлиги, ага парламент жана сот бийлиги. Ал эми Садыр Жапаров жаңы ачылыш жасап, жаңы бийликтин бутагын ойлоп тапты. Жапаровдун айтуусунда бийликтин 3 бутагына парламент, өкмөт жана президент кирет. У нас сегодня существует 3 ветви власти. Парламент, президент и правительство. Жапаров мырза кимди камашта, кимди акташта, ким күнөөлүү, ким күнөөсүз экенин сот эмес, президент чечет деп ойлойбу же жаңылып алдыбы белгисиз. Жаңылбас жаак болбойт деген күнү дагы юрист кесибин сырттан окуп бүтүргөн, жогорку кеңештин сот укук комитетин башкарган, мамлекеттик башкаруу кандай болушун мен билем деп жаткан адамдын элементардуу бийликтин 3 бутагын билбеси талкууга калды. Анткен менен Садыр Жапаров анын конституциясына каршы чыгып жаткан Сания Токтогазиева, Таттыбүбү Эргешбаева сыяктуу юрист кыздарды конституциянын К тамгасын түшүнбөйт деп теңсинбей коймой дагы бар. Мына ушинтип конституция түзүп атат, анан Садыр Жапаров узурпация кылган атат, анан диктаторство кылган атат деп жаш балдардын, жана конституциянын К тамгасын түшүнбөгөн жаш балдарды, кыздарды сүйлөтүп ар кайсырга бир Садыр Жапаровдун дүйнө жүзү тааныган бийликтин 3 бутагына жаңылык киргизгени биринчи жолку дүйнөлүк ачылыш эмес. Коронавирус дүйнөнү каптап, Кыргызстан эмес дүйнө жүзү алапайын таппай жаткан учурда коронавирустун дарысын таптым деп түрмөдөн кат жазган. Сиз абакта жаткан учурда бийликке кайрылып, ушул вирустан дарылоо боюнча бир өзгөчө купуя бир ыкма бар экенин, ал мезгилдин сыноосунан өткөнүн, эгер бийлик уруксат берсе ошону сынап көрүү жөнүндө сунушуңузду айтып чыктыңыз эле. Азыр деле ошол оюңуздан кайткан жоксузбу? Мен жаңылбасам бул жерде уу коргошун жөнүндө сөз болуп атат. Кайткан жокмун андан, мен аган убактым жете элек, аны ошол саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте комиссия түзүп туруп, анан аны баягы эмеден сыноодон өткөрүп көрүшүбүз керек да. Учурда дүйнөнү коронавирустун жаңы түрлөрү каптап, айланы кетирүүдө. Кыргызстанда болсо күн алыс адамдар өлүп жатат. Бирок Садыр Жапаровдун ойлоп тапкан дарысынан дагы деле дайын жок. Садыр Жапаровдун тарапташтары айрым саясатчыларды Американын агенти деп айыпташат. Биз Садыр Жапаровду Кытайдын адамы деп айтуудан алыспыз. Бирок интернеттеги ачык булактарда Жапаровга байланышкан бир топ Кытай жарандарынын кулагы көрүнүп калып жатат. Бул эмнеден кабар берет дейсиз? Бишкектин чок борборундагы бул имарат Садыр Жапаровдун башкы штабы. Бир тарабы ЦУМ, бир тарабы ГУМ, бир тарабында Дордой Плаза. Бишкектин эң кымбат деген сөз дагы бул жерди сүрөттөөгө жетишсиз, шилекейди агызган жер десек туура болчудай. Жапаровдун штабы кимдин имаратына жайгашты деген суроого көп күттүрбөй, Кадырбековго кайрылуусунда Жапаров өзү жооп берди. Көрсө Бакиевдин учурунда Жапаров мырза өзү салган экен. Ишенбай Кадырбеков, сага окшош саткын паракор эмесмин. 2007 жылы сен Гостройду жетектеп турганда, азыркы менин республикалык штабым жайгашкан имаратты куруп жатканда ар кайсы шылтоо менен токтотуп, $300 000 пара сурагансың, эсиңдеби? Мен сага пара бербей сот аркылуу чечип алганымды унутуп койдуңбу?
Анткен менен Садыр Жапаров өзүм курган деген бул имаратты коомчулук башка адамдыкы деп билет. Ал адам Кытайда төрөлүп, Кытайда чоңойгон, Кытайда билим алган кытайлык кыргыз, жогорку кеңеш депутаты Адыл Жунус уулу. Президенттикке талапкер Канат Исаев эл менен жолугушууда Адыл Жунус уулу тууралуу секрет маалыматтарды алып чыкты. Кумтөр эмес жетин тонну берип атабыз. Кумтөр эмес мына Садыр Жапаровдун жанында Жунус уулу Адыл деген бир депутатыбыз бар. Өзү Кытайдан көчүп келген. Кытайдан жогорку билим алган. Мындайча айтканда Кытайдын кызыкчылыгын коргоп, бүгүн алыс келгенсип жогорку кеңеште биз менен кесиптеш болуп отурат. Ошол дагы 2 лицензия алган экен. Бирөөсү Жалал-Абадта Токтогул районунда, экинчиси ушул Нарын менен Кочкордо Каро-Жоргинский дегенде алтын, күмүш, мед Каро-Жоргинский площадьта 29.000 гектар жерге алган экен. 29.000 гектар. Арты кытайлыктар турат. Бул өзүнүн арамына бир фирма ачып койгон менен, ал фирманын ээси кытайлыктар экен. Ана жана тиги кытайлардын кызыкчылыгын коргоп жүргөндөр эле канадалыктар менен кармашып Кыргыздын кызыкчылыгын коргойбу? Садыр Жапаровдун президенттик кампаниясына жардам кылып жаткан Жунус уулу жалгыз Кытай менен байланышы бар адам эмес. Жээнбековдун учурунда эл көтөрүлүп атып, нарындыктарга рахмат, ушул кой, ушул 15.000 Кытай чегаранын жанына келе турган болсо, ошол ат башыбызды жоготуп алабыз деп намыстанып чыкты эле. Жээнбеков токтотту эле. Эмне себептен кайра башталды десек, сыбы мында экен, урматтуу коогандар. Бул логистикалык борбордук Кытайлар менен кыргыз ишкери Абдыкаров Эмилбек Мырзакулович деген ишкер Нурстрой монтаждын жетекчиси кыргыз тараптан ошол логистикалык борборду курат экен да, Кытайлар менен чогуу. Азыркы бийлик менен тиешеси десек, мына Мекенчил партиянын тизмеси, бул Садыров менен Ташиевдин партиясы, тизмеде 6-чы болуп ушул Абдыкадыров Эмилбек Нурстрой монтаждын жетекчиси турат. Демек, булардын партиялашы экен, ушу Кытайлар менен логистикалык борборду курам. 15.000 Кытайды ушу ат башына алып келебиз дегендер. Ошол себептен мына тиги жетим тоо кайра Кытайларга беребиз деп долбоор баштап атышат. Жанагы бир кудасы миграция агенттигине дайындадыбы? Ал 17-жылдан 20-жылга чейин Мадинада Кытайлардын укугун коргоп жүргөн адам экен кудасы. Каймазаров, Таштанбек деген. Мадинада ким билебиз да, немистерби, жаңыча американецтерби? Мадинада Кытайлар, Кытай уйгурлары, ошолордун укугун коргоп жүргөн адамдары Садыр Жапаровдун кудасы. Мекенчил партиянын тизмесинде 42-чи болуп турат. 42-чи. Жапаровдун шайлоо фондуна Улуттук Кытай кыргыз жарандыгын алган Хуа-Эр деген фирманын кожоюну Хуан Цзяньхунь 1 миллион сом которгон. Улуттук Кытай бул адам паспортты 2011-жылы алган. Паспортты кантип алганы белгисиз. 2011-жылы Атажурт партиясы күркүрөп, Садыр Жапаров жогорку кеңештин эң чоң сот укук боюнча комитетин жетектеп турган. Түрмөдөн чыгып премьер-министр болгон соң нарындагы жетим тоо темиргенинин эсебинен кытайлардын карызынан кутулабыз деп дагы жарыялап келет. Мирлан Бакировдун вице-спикерликтен кеткени көптөр үчүн күтүүсүз жаңылык болду. Анткени ал учурдагы бийликтин камчысын чаап, көп ишин аткарып берип жаткан. Текебаев жакында эле Бакировго камалып кетесиң, кийинкиңди ойло, бийликтин айтканынын баарын эле кыла бербе деп дагы эскерткен. Төрагалар кылмыш жообуна тартыла элек. Бирок мындан кийин андай президент толук болот. Мен аны да эскертип айтам. Анан депутаттар көздү жумуп жооп бербесиңер деп добуш коюп жиберип, көп мыйзамсыз нерселерибиз өтүп кетип атат да. Мындан кийин андай болбош керек. Убакыт аз болгондугуна байланыштуу, аны негиздегенге мен азыр убактым жок. Эскертем да, Мирлан. Рахмат. Бул кылмыш жообу. Билесиң, баарын добушка коюп кутулуп кете албайсың бул жолу.
Чын эле, бүгүнкү бийликтин чырдуу, күмөндүү иштерин мыйзамсыз болсо дагы өткөрүп колдоп жатканы бийлик дагы колдойт го десек, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить деген принцип менен Бакировду садага чаап жиберишти. Бул иш саясий эсеп менен ишке ашканы анчалык деле баш катырма болгон жок. Садырдын айланасындагы стратегтердин бири парламенттеги жетекчилердин баары эле түштүктөн болуп калды. Бирөөнү түндүктөн коюш керек деп айткан эмес чын сыяга. Анда кимисин алабыз деп Касым Алиеваны алмакчы болуп кол топтой башташканы тууралуу кеп чыккан. Бирок ал мен кетпейм, алсаңар атып алгыла, өз каалоом менен кетпейм деп көгөрүп кетпей койгондон кийин жаңжал чыгып кетсе, пайдадан зыяны көп экендигин билишип, анан Бакировду кетиришиптир деп жазып жатышат комментарийлерде. Бакиров болсо жөн эле кеткенине караганда бир сыры бар го. Бошогон вице-спикерлик орунга оппозициялык фракциялардан талапкерлер сунушталууда. Өнүгүү прогресс фракциясы депутат Уланбек Исмаиловду, ал эми Атамекен фракциясы депутат Нурбек Сыдыгалиевди көрсөтүштү. Атамекен фракциясы бүгүн жыйын өткөрүп, анда вице-спикерликке 2 талапкерди, Сайдулла Нышанов менен Нурбек Сыдыгалиевди ылайыктап, бир талапкерге токтолушту. Ал Сыдыгалиев болду. Президенттикке талапкер Адахан Мадумаровдун Оштогу өзбектер көп жашаган аймакта эл менен жолугушуусунда өзбекче сүйлөгөн сөзү коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Мурдагы шайлоолордо Бабановдагы Онадырга баргандагы жолугушуусунда тизелеп жашаганча тике туруп өлгөн артык деп алып, тилден жаңылды эле. Эми Мадумаровдагы өзбектер көп жашаган элге барып, өзбекче сүйлөйм деп жарма патриоттордун ур токмогуна кабылды. Аны ачуу сындап жаткандар бир жолу Россияга барып, кыргыз болоордон мурун орус болуш керек, анан кыргыз болуш керек дегенин эске салып, соц тармактарда айлантып жатышат. Мадумаров өзү ар дайым айтып келгендей, тилинин азабын бул жолу дагы тартпаса эле болду, айтор. Emdeki cevabı Mashina bozarning tushunda ekan. Yevoganlarni siz saylagansiz. Nimaga? Chunki siz ham yevogansiz. Shu. Sizga bitta samsa yedirgan bo'lsa, sizdan 100 ta samsa qilib qaytaradi. Uylarning narxi baland necha yildan beri даже chek olmadik. Siz prezident bo'lsangiz, bunga qanday qarordingiz? Президенттик шайлоо жана референдум өткөрүүгө бюллетендер басылып чыга баштады. Бул тууралуу БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова маалымат жыйында билдирди. Президенттик шайлоо жана референдум бир күндө 10 январда өтөт. Өкмөт бюллетендерди басууга мамлекеттик учкун басмаканасын бекиткен. Бюллетендер басылып бүткөндөн кийин шайлоо тилкелерине берүү ачык айкын болот дейт Шайлдабекова. Шайлоого 18 талапкер жарышууда. Жакында алардын дебаттары болот. Ал 2 апта жүрөт. Биринчи этап 28-29 декабрь аралыгында, экинчи этап 6-8 январь күндөрү КТРК каналында өтөт. Ошондой эле референдум боюнча үгүт иштерин жүргүзүү үчүн топтордун арыздары түшүүдө. Белгилей кетсек, БШК референдум боюнча президенттик өлкө, парламенттик өлкө жана баарына каршы топторун каттаган. Мурунку президент Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу бир айдан бери соттук отурумдар жылдырылып келген. Бүгүн 1 май райондук сотто Атамбаевга карата козголгон 3 кылмыш иши бириктирилип каралып, отурумга Атамбаев алынып келинди. Атамбаевдин жактоочулары соттук процесске катышып, түз эфирден көрсөтүштү. Атамбаев менен кошо сотко Фарид Ниязов дагы алынып келинген. Ал арада жактоочулар Атамбаев абактан чыгышы мүмкүн экендигин айтышууда. Атамбаев 2019 жылы 8 августта камакка алынып, 5 октябрдагы окуяларда 2 күнгө чыгып кайра камалган. Ортодо 47 абакка которулуп, азыр кайра УКМКнын абагында кармалууда. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.